Эфирде сайтка саякат берүүсү күндүн акыркы кабарлары менен тааныштырабыз. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Камчыбек Ташиев робот жасаган окуучуга телефон алып берүүнү убадалады. Тыгында жөн турбай автобуста ырдаган жүргүнчүлөр көпчүлүктүн маанайын көтөрдү. Мушкер Дмитрий Бивол Кыргызстанда сый көрүп жүрөт. Камчыбек Ташиев робот жасаган окуучунун сынык жана эски телефонун көрүп, ага жаңы телефон белек кылмай болду. Сен звуктон аз чыгып аткан себебин билбейм мен үчүн. Маалым болгондой, окуя Манас шаарындагы Ариет балдар чыгармачылык борборунун жаңы имаратын ачуу учурунда орун алган. Анда 4-класстын окуучусу өзү жасаган роботтун иштөөсүн көрсөтүп жатканда телефону жакшы иштебей, үнү жакшы угулбай калган. Билбедимби, себебин сен телефону кора? Eski telefonu da eski mutlu kaldı. Ben sana canlı telefon alıp vereyim, ne oldu? Davray. Canlı telefon. Социалдык тармактарда тыгында турган автобустун шайыр жүргүнчүлөрүнүн видеосу тарады. Кызыгамын сага, кызым сулук эмес, кызы гүлүм сен менин. Видеодо жүргүнчүлөр тыгында жана тыгылышта турганына карабастан шаңдуу маанайда ырдап жатканын көрүүгө болот. Өтчөдөн көрсөм кызганамын, сулуу салким сен менин. Ай, көчөгөрсөм билесен, ажырдың көп кыздарга аралаш. Көпчүлүктү кызыктыра сенин, ичке сунду чыптырың. Belbirim, ay, sensin benim belbirim, ay, belbirim, belbirim. Белгилүү мушкер Дмитрий Бивол азыркы тапта Кыргызстанда жүргөнүн өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Муну менен бирге эле ага чапан жаап, калпак кийгизип, сый көрсөтүп жаткан видеолор менен мушкердин күйөрмандары бөлүшүп жатат. Эскерте кетсек, буга чейин мушкердин мурдагы жубайы кыргыз жана казак элинин дарегине олуттуу кемсинткен сөздөрдү айткан видеосу тарап, кызуу талкууга алынган. Панфилов районунда жол жегинде улак тарткан кишилердин видеосу социалдык тармактарга тарады. Видеонун автору улак тарткан кишилер унаалардын жүрүшүнө тоскоолдук кылып, кооптуу кырдаал жаратканын айткан. Келатат, айда, алдыда келатат. Була келатат. Алды. 2025 жылдын 26 майында 38 жаштагы Айзирек Эралиева 20 жылдык кечеден кийин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул окуя Кыргызстанда чоң талкуу жараткан. Андан бери бир нече ай өттү. Сереп ТВ телеканалы маркумдун абысыны, балдарынын учурдагы мыйзамдуу өкүлү кайрылып, балдардын азыр кандай турмушта жашап жатканы тууралуу айтып берди. Балдар ата-энесине болгон кусасын айтты. Апам жүзөдө болгону, атам түрмөдө болгону бизге аябай оор болуп турат. Негизи абысыным менен кайным жакшы жашачу. Мен абысынымды да жакшы көрчүмүн, кайнымды дагы экөө тең эле жакшы көрчүбүз. Мындай мамилелерибиз аябай жакшы болчу. Атам менен апам мас абалда келди, үйгө кирип. Кичине жанжал. Алар 20 жылдыкка кеткенби? 20 жылдыкка кетип келип, кичине жанжал чыгып кетип, мынтык талашып, кокустуктан атылып кетти. Анан бул 20 жылдыкка деп марттын этеңинен баштап эле эгер неме болсоңор телефонумда деле бар ушул жазылып ушундай кийген атабыз жеңе деп мага жөнөткөн болчу. Кандай кийим алам деппи? Ооба. Айылды сагындым. Айылда ошо айылда жүргөн өз башкача да. Бул жакта мектепке барып баштадың да? Бишкектин мектеби кандай экен? Окуш оңой эле экен? Айылдагыдай эмес, бирок бир аз оорураак экен. Казакстандык Сыдык Давлетов бир өркөчтүү төөлөрдөн турган эң чоң кербенди чогултуп, Гиннестин рекорддор китебине кирди. Бул тууралуу казак басылмалары жазды. Гиннестин рекорддор китебинин басма сөз кызматы Давлетовдун укмуштуудай жетишкендигин баса белгилеп, кербенде 252 баш төө болгонун жазган. Айта кетсек, рекорд Жети Суу облусунун Алакөл районундагы Акши айыл аймагында катталган.
Город 312 тобунун солисти Светлана Назаренко инсульт алгандан бери биринчи жолу сахнага чыкты. Ал Золотой граммофон музыкалык сыйлыгын тапшыруу аземинде отурган жеринен ырын аткарды деп билдирди РИА Новости. Назаренко буга чейин берген маектеринин биринде ковидтен улам инсульт алганын айткан. Ырчы сахнага 2 жыл 7 айдан бери чыга элек болчу. Дүйнө чемпионатында медаль алган балбандарга унаа машыктыруучуларга акчалай сыйлык берилди. Чемпионат Хорватиянын Загреб шаарында сентябрда өткөн. Анда Эрназар Акматалиев, Бекзат Алмазуулу, Асан Жанышов, Нурзат Нуртаева менен Айпери Медет кызы медаль менен кайтышкан. Мындан тышкары күрөш боюнча башкы машыктыруучу Азат Мирахимовго унаа, кыз-келиндер командасынын машыктыруучусу Нурбек Изабековго акчалай сыйлык берилди. Сиздер менен сайтка саякат берүүсү болду. Жана башка жаңылыктар менен 7 каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан кабардар боло аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.